Урматтуу депутаттар, жыйындын башында дагы бир жагымдуу жагдай менен сиздерди куттуктагым келет. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бир катар депутаттары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйланды. Кечээ Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич салтанаттуу түрдө ыйгарды. Даңк ордени менен биздин кесиптешибиз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басары Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбекович сыйланды. Кыргыз Республикасынын транспорттун эмгек сиңирген кызматкери Ардак Наам менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ата журт Кыргызстан фракциясынын лидери Бакыт Үсенович Сыдыков сыйланды. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматтын эмгек сиңирген кызматкери Ардак Наам менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы Төлөнов Данияр Эрмекович сыйланды. Ошондой эле ушул аталыштагы Наам менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Молдобекова Гүлкан Сакиновна сыйланды. Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спорттун эмгек сиңирген кызматкери Ардак Наам менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Атазов Шайлообек Карыбекович сыйланды. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Лурова Лейла Хияновна жана Түлөбаев Балбак Зарлыковичтер сыйланды. Мамлекеттик жарандык кызматтын 2-класстагы мамлекеттик кеңешчи класстык чени менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Нарматова Надира Азимовна, Султанбекова Чолпон Алыевна ыйгарылды. Ошондой эле мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчи класстык чени менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Кенжебаев Аманкан Батырбекович, Нурбаев Жалалидин Паездинович, Режавалиев Нурлан Аскаралиевич, Сарбагышев Максатбек Канатбекович, Сулайманов Кундузбек Кошалиевич, Ташиев Шайырбек Кыдыршаевич жана Эрбаев Алишер Ташбаевичке ыйгарылды. Урматтуу депутаттар, сиздердин сыйлыгыңыздар биздин сыймыгыбыз. Сиздер татыктуусуздар. Баарыңыздарды Жогорку Кеңештин атынан жана өзүмдүн атынан куттуктайм.